Саламатсыздарбы спорт сүйүүчүлөрү, бүгүнкү спорт дүйнөсү берүүбүздө алыш күрөшү боюнча көптөгөн ийгиликтер жаратып, 2019-2021 жылы Кыргыз Республикасынын биринчилигин багындырган Ош мамлекеттик университетинин педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин студенти Мыктыбек кызы Нурзада жөнүндө, анда эмесе Мыктыбек кызы Нурзаданын спорт дүйнөсүнө баш багалы. Мен спортко 17 жашымда апам аркылуу тоо ойноп жүрүп, тоо ойногон эжелер аркылуу келип, Невзада досум аркылуу залга тарткан. Ошол келип зал бар, ушундай машыгуулар баштабайлыбы депчи, ошол аркылуу келип калгам. Азыркы учурда Исагай машыктырат бизди. Өзү апам спортко жакын болгондуктан үй бүлөм каршы болгон жок. Бирок кийин күрөшүп, нарак-тарактарга чыгып калгандан кийин кыз балага болбойт деген сөздөрдү айтып башташкан. Ийгилик жаратып, медалдарды алып келгенден кийин кайра макул болушуп, азыркы учурда тоскоол болбойт. Кайра алдыга жыл дагы ийгиликтер жарата бер деп чоң колдоолорду көрсөтүп турат. Мен үй бүлөдө 4 бир тууганмын. 3 кыз, 1 уул, экинчисимин. Эсте калган эң чоң жеңишим 2019 жылы Кыргызстан чемпионатында 1-чи орун болгон. Анан Кыргызстандын ачык кубогунда 1-чи орун болгон. Ошолор эсте калар. Корку сезим күчтүү болот. Кээ-бирки мелдештерде аябай сүрдөп, коркуп жасайм деген приемдорумду чыгара албай калганымда кыйналган учурлар болот. Нурзада өзү аябай өжөр, эң башкысы жөнөкөй кыз. Бары менен оңой тил табышкан. Ал менен биз 2017 жылы Скөл облусунда өткөн Манас оюндары болгон. Ошондо күрөш, Кыргыздын улуттук оюндары болгон, ошол жерде таанышып калганбыз. Алышка чакырып, чогуу тренировка кылайлы деп. Ал макул болгон. Ошо 2017 ноябрь айынан чогуу тренировка алып баштаганбыз. Аябай өжөр кыз, эч тренировканы калтырбайт, токтоо, сабырдуу, мындай шыктуу кыз да, таланттуу, өзүнө өзү мотивация берип, мен бүгүн мону кылышым керек, мындай план менен иш кылган кыз. Мен жаңыдан тренер болуп келгемде, Нурзада, Элзада деген кыздар ушул жерде машыгат келди. Кенен бу Нурзада өзүнчө бир мындай палбан кыз эле, мегедир алыш күрөшкө өзүнчө мындай кызыгуусу башкача эле да. Нурзада өзү кандайдыр бир мындай бирдекени үйрөнөйүн, бирдекени үйрөнүп алайын, тезирээк чемпион болоюн деген максаты бар эле да алдында. Карап көрсөм, балдар менен тең-метең күрөшүп, балдар менен тең-метең бросок кайталап, ошондо бир палбандык сыпаты бар эле бул кыздынчы. Кийин карап көрүп эле, анан кийин ошо жылы Кыргызстан чемпионаты болду. Кыргызстан чемпионатында ийгиликке жетишти. Международный турнирде Нарында өткөндө олду 1-чи орунду алды. Кечегиде 2021 немеде чемпионат болуп, буда дагы жеңип алып, Кыргызстан чемпионатында. Этең көчмөндөргө жолдомо алды элем, ошо көчмөндөргө даярданып аттык эле. Эң башкысы жөнөкөй болуш керек. Анан аракетчил, токтоо болуп, сабырдуулук менен бардыгына жетиш керек. Ошол сапаттарга ээ болсоң эле ийгиликке жетишесиң деп ойлойм. Спорт бул мен үчүн жашоомдун бир бөлүгү десем болот. Спорт менен алектенбесем, мындай өзүм оор, мындай кыйынчылыкка батып кеткендей сезип кетем да кээ-бир учурлардачы. Ошон үчүн өзүмдөй жашоомдун бир жакшы, мындай жашоодой бир чоң, өзүмдү жан дүйнөмдө чоң нерсе катары көрөм. Спорттон мен көптөгөн нерселерди алдым. Мыкты досторду таптым. Жөнөкөй болуп, адамдарга кандай мамиле кылып, жашоодо кандай жакшы адамдар бар экенин көрө алдым да ушул спортко келипчи.
Бүгүнкү спорт дүйнөсү берүүбүздүн баш каарманы Мыктыбек кызы Нурзада болду. Аны алып барган мен Нурлан Уларыкбай. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.